20 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары. Кыргызстандан Тажикстанга автобус каттамдары калыбына келтирилет. Бул тууралуу өткөн аптада Астанада Кыргызстан менен Тажикстандын транспорт министрлери макулдашты. Маалыматка ылайык тараптар Ош-Хожент, Баткен-Хожент жана Баткен-Исфара багыттары боюнча автобус каттамдарын калыбына келтирүү маселесин талкуулашты. Мындан тышкары Тажикстандын бийлиги Кыргызстанга жүк ташуу үчүн Согд облусундагы Спитамен Истиклол Спитамен темир жолун колдонууну пландап жатканы кабарланды. 13-мартта Кыргызстан менен Тажикстандын президенттери кыргыз-тажик чек арасы боюнча макулдашууга кол коюшкан. Андан соң эки өлкөнүн ортосундагы дээрлик 4 жол жабык турган Кайрагаш жана Кызылбел өткөрмө бекеттери ачылган. 23-марттан тарта өлкөлөр 2021 жылдын май айындагы куралдуу жаңжалдан бери токтоп турган өз ара туруктуу аба каттамдарын жандандырышкан. СОС түйүндөрдө курулуш министри Нурдан Урунтаевдин Ошко жасаган иш сапарында жергиликтүү тургундардын көзүнчө кол алдындагылар менен уят сөздөрдү колдонуп сүйлөшүп жатканы тартылган видео тарады. Бул СОС түйүндөрдө резонанс жаратып, колдонуучулар мындай жүрүм-турум атка минерге жарашпай турганын билдиришти. Арзаныраак кылгыла. Өткөн жылы Бишкек архитектурадан 80 миллион котордум. Азыр баардык акчаңарды алып кетем. Мага маалымат бергиле. Бересиңер же бул жака өзүм түшүп келем. 300-400 миллион сомду кайда коротуп жатасыңар деген Орунтаев. Нурдан Орунтаев түрдүү жылдары укук коргоо органдарында иштеп, Бишкек мэриясынын муниципалдык мүлктү башкаруу департаментинин директору болгон. Ошондой эле ал башкаланын вице-мэри, архитектура, курулуш жана турак-жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин башчысы кызматын аткарган. Мэрияда иштеп жүргөндө Орунтаев өзүнүн чыр-чатактуу жүрүш-турушу менен гана эмес, муниципалдык аймактарга мыйзамсыз курулган деген түрдүү объектилерди бузуу иштерине жеке катышканы менен да эсте калган. 2022 жылы сентябрда Орунтаев жогорку кеңештин депутаты Элмурза Сатыбалдиев менен кайым айтышкан. Парламентарийге Орунтаевдин комитет жыйынында ага жооп бергени жаккан эмес. Сатыбалдиев мэрия үйлөрдүн тосмолорун бузуп жаткан Шүкөров көчөсүндө жашай турганын айтып, ал өзүн сыйлоого мажбурлай турганын билдирген. Бирок көп өтпөй вице-мэр акыры депутаттын үйүнүн тосмосун бузган. Орунтаев вице-мэр болуп турганда Бишкектин 3-кичи районундагы гараждарды да бузган. Буга нааразы болгон тургундар митингге чыкканда Орунтаев үн көтөргүч менен келишим деп кыйкыра баштаган. Анын мындай жүрүм-турумун депутат Дастан Бекешев сынга алган. Ал атка минер өзүн мыркчы алып жүргөнүн айтып, мэрди ага чара көрүүгө чакырган. Мындан тышкары Орунтаев Батуми кафесин да түрттүргөн. Анда анын ээси бузуу иштерине тоскоолдук кылуу үчүн экскаватордун жолун туруп чыккан. Кафенин түрттүрүлүшү парламентте активдүү талкууланган. Кийинчерээк Орунтаевке кылмыш иши козголуп, ал келтирилген чыгым катары кафенин ээсине 3 миллион сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Улуттук коопсуздук комитети Бангладештин ХМ аттуу жараны мекендештерине Кыргызстандын жасалма визасын, уруксат берүүчү документтерди даярдап берип жүргөнүн билдирди. Бул максатта быйыл жыл башында жердештеринен $66,5 миң алганы аныкталганын кабарлады. Февраль айында ХМ Кыргызстанда мигранттарды легалдаштыруу үчүн $66,500 алып, жасалма уруксат берүүчү документтерди жасап, мекендештерине жөнөткөн. Тинтүү иштеринин натыйжасында Бангладеш жарандарынын уруксат берүү мөөнөтү өтүп кеткен 120дан ашык паспорту, ошондой эле жасалма документтердин электрондук көчүрмөлөрү сакталган ноутбук табылган. Ал жаран жаза аткаруу кызматынын номер 21 мекемесине киргизилди жана учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо жүрүп жатат. УКМК бардык чет өлкөлүктөрдү жана уюмдарды тиешелүү уруксат кагаздарын алуу маселелери боюнча Тышкы иштер министрлигинин электрондук порталына гана кайрылууга чакырат деп жазылган УКМК тараткан маалыматта. УКМК мунун алдында Бишкек шаарындагы мыйзамсыз миграцияны уюштурган деген шек менен чет өлкөлүк 2 жаран кармалганын билдирген. Тергеп иликтөөнүн жүрүшүндө алар Борбордогу курулуш объекттеринин биринде 46 чет өлкөлүктү ишке
мыйзамсыз орноштурганы аныкталганы жарыяланган. Атайын кызмат кармалгандар жана мыйзамсыз иштеп жүргөн дегендер кайсы өлкөнүн жарандары экенин тактаган эмес. Ушул айдын башында Бишкек милициясы нелегал деп аталган операциянын алкагында Кыргызстанга чет өлкөлүк жарандарды алып келип, жумушка орноштурууда 800гө жакын мыйзам бузуу аныкталып, 3,615,500 сомго административдик протокол түзүлгөнүн билдирген. Анын алдында УКМК Борбор калаадагы тигүү цехтеринин бири 27 чет элдик жаран менен мыйзамсыз иштеп жүргөнү аныкталганын кабарлаган. Кыргызстанда соңку жылдары Индиядан, Пакистандан, Бангладештен келген эмгек мигранттары көбөйдү. Алардын көпчүлүгү курулуш, тейлөө жана тигүү цехтеринде эмгектенет.